Assalamu алейкум, урматтуу Нуркей же YouTube каналынын ардактуу катталуучулары, көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, жана биздин каналда биринчилерден болуп жаткан көрүүчүлөр, коноктор. Бардыгыңыздарга Москва шаарынан кечки салам. Бүгүн 24-12-ай 2021 жыл Москва убактысы боюнча саат 8 болду. Урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге Москва шаарында сонун бир эсто тауып койдум. Жылуу, жумшак, кышында муздабайсыздар, жазында ысыбайсыздар. Бул жерде жазында да келсеңиздер кондиционер коюп беребиз дейт. Бул жерде мына байкелерибиз, акелерибиз иштеп отурат. Футболканын үстүнөн эле свитерди кийип алган. Гамажыбыз жок дейт. Себеби бул жер чындыгында ысык экен. Бул жакта отопленияларды көрдүңүздөрбү? Мындай боевой отоплениялар турат. Музыкальный центр, под музыка. Жакшы. Мен сиздерге бул сто тууралуу бир сыйра маалымат алып берейин. Биз менен бирге болуңуздар. Эгерде араңыздарда сто иштетем деген көрүүчүлөр, мекендештер болсо дагы ушундай сиздерге ушундай помещенияны кантип, каяктан, анан арендасы канча, ошолор тууралуу дагы билип берейин. Андан сырткары бул жерде стодо кандай кызматтарды көрсөтөт, сиздер менен чогуу сурайбыз азыр. Бул жерде дагы мощный отопление эме турат, обогреватель. Мына үстүнөн да кирип, эки жактан сонун бекеринен мындай свитерчен отурбайт экенсиздер да. Мына бул клиент экен. Азыр бул клиенттен дагы бир-эки ооз комментарий алабыз. Урматтуу туугандар, урматтуу достор, такси байкелер, курьер, инилер, гурза доставкада иштеген биздин бир туугандар. Сиздер дагы 8 саатта ушундай иштегиңиздер келеби? Андыктан Атаман таксини сиздерге сунуштап өтөм. Парк Атаман, доставка Атаман, Сити курьер, автодоставка жана водительдер Яндекс таксиге, Сити мобилге уулайбыз. Такси кызматында 3 жылдан бери иштеп келет. WhatsApp номер, Viber жана Telegram номер, бул номерге кайрылсаңыздар болот. Парктын шарттары жөп-жөнөкөй, комиссия 2,5%, акча чечүү Force Money'ден бекер. Приложение аркылуу онлайн поддержка суткасына 24 саат, жумасына 7 күн. Эгерде сиздин заказыңызда кандайдыр бир проблема болуп калса, паркка чалып, ошол проблемаңызды чечсеңиз болот. Эгер сиз бир досуңузду алып келип, ал досуңуз 10 күн иштеген болсо, парктын атынан 500 рубль белек аласыз. Так, парктын андан сырткары ар бир айда парктын атынан оюндар уюштурулуп, акчалай байгелер болуп турат. Таксиге тиешелүү документтер: кисарт, путевой лист, страховка жана карточка водителя, договор аренды, лицензия документтерин жасайт. Андыктан барыңыздарга Атаман такси паркыны сунуштап өтөм. Ушул Атаман таксини номер 1 такси кылып Москва боюнча эң көп, эң так жана туура иштеген такси парктардын катарына кошобуз. Кандайсыңан? Ассаламу алейкум. Иштеп атасызбы? Кандай, жакшысыңарбы, тынчсыңарбы? Иштеп атабыз катары ушу. Кандай болуп атат анан? Кышында башталды окшойт, жылуу жерлик, Шүгүр, эми мына кышында ушу помещениени алып. Катуу сүйлөрүң Мелис байке. Жакшылап мен сизди өзүмдүн көрүүчүлөрүм, катталуучуларым менен тааныштырып коеюн. Буюрса, сиз менен чам-чам машиналары тетиктери бузулуп калса, сизге келип, жакшынакай кылып оңдотуп турат. Айта бериң, өзүңүз тааныштырып. Мен ушу атым Мелис. Көп жылдан бери ушул Москва шаарында эмгектенип келатам. Көп тармактарда иштедим. Ушу техника тармактарында көп иштедим. Анан ушу келип ушул машиналарды алып, таксиге берип, ушул жакты өнүктүрөйүн деп, ушул автосервисти жакында ачтым. Бир 20 күндөй болуп калды. Ошо колумда балдар иштейт, жакшы балдар. Мелис, Марат деген балдар иштейт, электрик. Марат электрик болуп иштейт. Электрик экен, Ходовщик бүт баарын кылат мотордон өйдө. Тиги Мелис иним дагы ушул мотордон баштап бүт бардык тетиктерди полностью оңдойт. Мындай айтканда, кузовный иштен башка бардык эмесин коробка оңдой тургандар бар? Коробка оңдойт, бүт ушул балдар. Коробка дагы оңдойсуздарбы? Автомат коробка. Автомат коробка. Мына туугандар, автомат коробкага өтө спрос көп. Өткөндө мен өзүм эле досум Мерсиндин коробкасы өлүп калып, бир 210 Мерс бар го. Ошонго бир 50 миң, 60 миң кетти го дейм. Уста таппай ал канча ошо кыргыз өзүнүн немелерден издеп.
Мына көрүп алыңыздар, таанышып алыңыздар. Буюрса бул биринчи эле жолу эмес, мындан кийин келип Мелис байкенин сиздер менен жакшылап тааныштырып, ушундай маалымат алып турабыз. Анан Мелис байке кыскасы ходовойдон коробка, мотор, дизель, бензин полностью жасайсыздар, э? Мынакей. Байкебиз электрик экен, азыр байкебизге дагы очередь келет. Азыр канча жылдан бери ушу тармакта иштейт сурайбыз. Анан Мелис байке, ушул бизде ушундай сто ачат элем дегендер дагы бар да, көрүүчүлөрчү. Кыргызстандан көргөндөр бар, башка чет жактардан көргөндөр бар. Мисалы ушундай кышка ылайыкташтырылган ушундай жылуу столорду канчага алса болот арендага? Эми мен ушул автосервис ачам деп көптөн бери издеп жүрдүм Москва шаарынан. Көп жерлерди барып көрдүм. Шарттарын көрдүм. Анан ушул немеден Авитадан таптым. Биякта Авитадан таптыңыз? Авитадан таап, сүйлөшүп келип, ошо келгенде эле бир көрүп эле сразу сүйлөшүп бүтүрүп кеттим. Жакты жылуу экен. Жылуу, действительно. Экинчи этажында офиси бар. Бул жакта офиси бар, а? Экинчи этажында офиси бар. Ошо бүт шарттары жакшы экен. Жылуу, жакта стиралкалары бар. Ошоңузга чейин барбы? Стиралка, раздевалка, душ. Бүт немелер менен бар. Эми буйрса мына эми баштадык. Эми дагы алдыга койгон максаттар көп. Буйрса акырындатып жылдырып атабыз. Ошо анан эми баягы аренда плат боюнча айтып кетсем, эми жашырганда эмне? Токаттар жерин айтым, ачыгын айтың. Менин каналым мындай болгондой. Айына 120 миң төлөйм. Айына 120 миң төлөйсүз. Айына 120 миң. Баягы алдын ала мындай залог балогу барбы? Жок, алдын ала баягы квартираны снимать эткендей эле. Первый месяц, последний месяц. Первый месяц, последний месяц бериңиз. Снимать этип алсам, ошонун биринчи айын, анан акыркы айын. 20 миң скидка түшүп берди, 20 миңден 100 миңден төлөдүм, 200 миң. Биринчисине акыркы айын. Акыркы айын, а? Ошол эми акырындап, кыймылдап эмгектенип келатабыз, эми шүгүр кылып. Башында бир аз ушундай кыйынчылыктар болот экен, эми баарын ачылайбыз, раз ачканда. Буюрса, клиенттериңиз көп болот, Кудай кааласа, иншалла. Кайрылып кетейин, ушул кыргызстандык туугандарыма, кыргыз элиме ушул жака келип, ремонтторуңарды кенен отуруп, жылуу жерде чай ичип, кофе ичип отуруп бүтүрүп кетсеңер болот. Дайыма эшик ачык. Саат мончада кел, анчада кел, түнү мунчада болбойт деген разговор жок. Келесиңер. 24 саат иштейт. Любой время киргизгенге доступ алабыз. Баары жакшы. Анча түн-түнү жолдо калып калса дагы, сиздер менен байланышып, алып келип киргизип турса болот. Жакшы. Эми электрик байкебизден сиз несин жасап атасыз? Замокпу? Замок. Өзүңүз тааныштырып коюңчу байке. Менин атым Медер. Медер байке. Канча жылдан бери электр тармагында иштейсиз? Электрика боюнча 5-6 жыл болду. 5-6 жыл. Сиз полный ходовойду да жасай бересиз, мотор. Мынакей. Ушундай туугандар, мына стонун экен вообще зоруну таапсыз мындай айтканда, өзүнүн жалпак тил менен айтканда, стонун зоруну таапсыз, кышында үшүбөйсүң. Действительно, бул патология эгиз болсо дагы, мына мен азыр мындай свитерче менен жүрөм. Көрүп атасыздарбы? Вообще, бул жакта клиенттен дагы бир-экөөз комментарий алайлы. Ассаламу алейкум. Кандайсыз тууган, иштеп атасызбы? Такси кандай болуп атат? Таксиден баштайбыз, Кудай кааласа. Бүгүн неме ремонт аяк. Бияка постоянно келет окшойсуз? Мен да жок, бүгүн келдим ушу. Бүгүн келдиңиз? Тааныш ака-укалардан угуп, мына жакшы болгон турган жер бар. Замок жасатып атасызбы? Замок жасаттым. Кандай жактыңызбы? Жакшы. Жылуу экен, а? Жылуу экен, а? Жылуу. Кафеде отургандай, мисалы, чай кофеден чейин, а? Чайдан ичип. Жакшы. Мына туугандар, мен сиздерге өдө жагына бир көрсөтүп коеюнбу? Бул жерде вулканизация дагы бар, туугандар. Мен сиздерге адресине аягында калтырып коем, телефон номери, трассанын бою. Мындай кычык-мычык, андакка баягы эмелерге кирбейсиңер. Трассанын бою экен. Азыр өдөгө бир чыгат. Мына биз сиздер менен азыр экинчи кабатыга чыктык. Бул жагында, көрүп атасыздарбы мына?
Машинанын замогун азыр коюп атат электрик байкебиз. Мелис байке, адрести өзүңүз айтып коюң, толук кылып, жакшылап. Биздин адрес улица Каширское шоссе, дом 3, корпус 1, туугандар. Телефон номерим 8925 858 21 31. Günü tünü çala versenizdер, daima telefon öçpөйт, daima жанык, жооп бергенге дайым даярбыз. Туугандар. Уктуңуздар, көрдүңүздөр, жылуу жумшак стоо сиздер үчүн. Ийгилик ишиңизге, Мелис байке. Буюрса 2022-нин башталышыга мындан дагы чоң столорду, мындан дагы условиясы сонун столорду тауып, өзүн мекендештерге кызмат кылып жүрө бериң. Ийгилик ишиңизге. Ушундай туугандар, мен сиздер менен толук тааныштырдым деп ишенем. Андыктан эгерде сто иштетем дегендер болсо дагы, Мелис байкеге чалып, кеп кеңеш сурап, келип өзү менен дагы жолугуп, сүйлөшүп, ар жак бер жагын сурап, алып иштетсеңиздер болот. Кеңеш бергенге даярсызбы, Мелис байке? Сөзсүз түрдө. Ана эмесе. Не только жеңил машина эмес, седан эмес, портерлер, газелдер, бортовой. Неме болсо дагы кенен кирет. Үстү бийик болсо дагы 3 метр, 4 метр болсо дагы. Бул жака кирет экен, портер, сортерлер дагы кирет экен, а? Кыскасы бүт. Газелден ылдый полный. Наке, туугандар. Группаларга бөлүшүп коюңуздар. Кимдир бирөөгө кереги тиет. Кышында ушул биздин техникалар бир аз көбүрөөк бузулат. Ошон үчүн ушундай жылуу жумшак жерге алып келип оңдотсоңуздар болот. Мен сиздер менен коштошордон алдым, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин каналды дагы колдоп, подписка болуп, ылдыйга өз ой пикириңизди калтырсаңыз, сиздердин комментарийиңиздер биз үчүн өтө маанилүү. Кийинки видеодон жолугушканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.